Ошо санэпидстанцияда текшерүү болгон учурда бизден бир учур катталды. Жогорку тайпадан бир кыздын башынан ошо неме чыгып, ошол күнү 375 бала келген. 375 баладан бир учур катталды. Бала бакчада күнү жабылды. Балдар бакчасы өзү каникулдагы болуп калды. Ошо майрамга канча күнгө жаптыңыздар? Ой, биз жабылган жок. Себеби ошол майрам тушкан эле дезинфекциялаттык биз. Анан 7 күнү кыздар иш болбосо да келип кайтадан бардык постелдерине жайга коюп кетишти. Азыр ал кыз боюнча тазаландыбы? Ал кыз тазаланды. Канча штраф салды сиздерге? 2000 сом 2 детсадка тең бирдей штраф салды. Мен буга каршы болдум, себеби бизден бир учур наркы өргүзар балдар бакчасынан 7 учур катталса дагы экөөбүзгө бирдей штраф салып калды. Мен буга ошол жерде өзүм каршылык оюмду билдирдим. Бирок эми экөө баары бир учур катталса, эми 7 учур катталса бирдейге экөөбүзгө бирдей штраф салды. Негизи сиздерде ушул санитардык абал кандай балдар? Санитардык абалыбыз таптаза, балдардын тайпалардын бардыгы талапка жооп берет. Бирок ПИТ деген бул элдин баарында бар экен, биз эмес Бишкекте дагы бар жокто ПИТ бар экен. ПИТ проверкасы болгон 2 детсадка чейин. Ал 2 детсадка эмес, башка дагы детсадтарга. Биз билим берүү мекемелерине ар бир кварталда санитарный надзор жүргүзүп турушубуз керек. Ошонун негизинде ушундай болгон. Ал штрафтар эже айткандай ПИТ боюнча деген ал туура эмес нерсе. Бул башка дагы санитарных есть нарушение. Какие нарушения? Ал правилаларды сиз мага кат менен кайрылсаңыз, мен ошо протоколго түшүрүлгөн. Негизи мындай айтып койсоңуз болот да, мүмкүн баягы санитарды без протоколов мен айта албайм. Протоколго түшүрүлгөн кимдин каких винасы бар экендигин. Мен ошуга каршымын, ага 1 ПИТ, буга 2 ПИТ, 7 ПИТ дегени бул эженин өзүнүн туура эмес сүйлөгөн сөз. Негизинен бул санитардык абалга жооп бербегендиги үчүн айыппул салынганы чынбы? Салынгандыгы үчүн. Санитардык нормаларга жооп бербегендиги үчүн.